массалык маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен 29 августта 28 ноябрга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын шайлоосу дайындалды. Борборлук шайлоо комиссиясы ушул шайлоолорду даярдоо жана уюштуруу орган катары тийиштүү чаралардын комплекстүү планын ишке ашырып жатат. Эң негизги албетте бул шайлоолор жаңы тартип менен өтөт. Жаңы тартипти Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы менен бекитилген. Ошол конституциялык мыйзамга ылайык депутаттардын шайлоосу аралаш система менен өтөт. Аралаш системанын алкагында 36 депутат бир мандаттуу округдарда мажоритардык тутум менен шайланат. Ал эми 54 депутат пропорционалдык тутум менен ачык тизмелер менен шайланат. Азыркы учурда эң негизги шайлоо процессинин этаптары төмөнкүдөй. Азыркы учурда талапкерлерге байланыштуу жана шайлоочуларга байланыштуу негизги этаптарды атап кетейин. Шайлоо дайындалгандан баштап талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү башталды. Бул этап эки система менен шайлана турган депутаттар үчүн 14 ноябрга чейин уланат. Анан 18 октябрды кошуп алуу менен документтер тапшырылыш керек борборлук шайлоо комиссияга. Талапкерлер өздөрүнүн документтерин өзгөчө ушул бир мандаттуу тутум менен шайлануучу талапкерлер алар документтерин түз борборлук шайлоо комиссияга же болбосо биздин округдук шайлоо комиссиялар аркылуу бере алышат. Талапкерлер бир учурда эки округ менен өздөрүн же партия тарабынан көрсөтүүгө мүмкүн эмес. Ар бир талапкер же болбосо партиялык тизме менен көрсөтүлүш керек, же болбосо бир мандаттуу округда көрсөтүлүш керек. Ал эми ушул талапкерлерди көрсөтүү укугу пропорционалдык тутум менен партияларга берилген. Бир мандаттуу округдарда партияларга жана жарандарга өзү көрсөтүү жолу менен. 54 пропорционалдык тутум менен шайлануучу депутаттар жөнүндө айтып кетсек, анда бул жерде партиялар талапкерлерди көрсөтүүдө мыйзамда белгиленген талаптарды сакташ керек. Анын ичинде 70% көп эмес бир жыныстагы талапкерлер болуш керек. Бул эмнени билдирет? 30% кем эмес башка жыныстагы талапкерлер болуш керек. Массалык маалымат каражаттарында ошондой эле парламентте бул маселе дискуссия болгон. Бул маселе боюнча мен тактап кетет элем. Бул жерде мурдагы болгон талап толугу менен сакталып атат. 70%-тан көп эмес деген бул талап мурда дагы бар болчу. Анан бирок жанагы аялдардын жана эркектердин реттүүлүгү 3 позициядан көп эмес болуш керек деген мурда болгон талап дагы сакталып атат. Ал эми добуш берүү күндөн кийин жыйынтыктарды аныктап атканда алынган мандаттардын 30% аялдар талапкерлерге бөлүнөт. Бул жанагы биз жергиликтүү шайлоодо колдонулуп аткан резервделген квотада болгон тартипте бөлүнөт. Демек, жанагы талаш тартыш түзбөдү беле, 4-чү болуш керекпи же 3-чү болуш керекпи? Баары бир жалпысынан тизмеде 70%-тан көп эмес бир жыныстагы талапкер болуш керек. Ошондуктан реттүүлүгү айрым учурларда 3 позициядан көп эмес болсо, айрым учурларда 2 позициядан көп эмес болуш керек да баланс үчүн. Анткени жалпысынан бул талап бар. Ошондой эле
мисалы демилгечи тарабынан демилгеленген мыйзам долбоорунда жанагы мажоритардык тутум менен шайлануучу бир мандаттуу округдардагы шайлоо системасынын артыкчылыктарын жана кемчиликтерин эске алуу менен ушул пропорционалдык тутум менен шайлануучу жана көрсөтүлүүчү талапкерлердин тизмесине ушул аялдар боюнча инвалиддүүлүк менен инвалиддүүлүк менен мүмкүнчүлүктөрү чектелген жарандар боюнча, ошондой эле жаштар боюнча, этникалык квоталар боюнча квоталар күчөтүлгөн да. Анткени бир мандаттуу округ менен бара турган бир мандаттуу округтар менен мажоритардык тутум менен шайлануу системада ушул категориялардын мүмкүнчүлүктөрү балким мындай чектелиши мүмкүн да практикалык түрдө. Биз мурда практикада ошондой учурлар болгонун эске алып, ушул демилгеде бул квоталар күчөтүлгөн. Айрымдары кабыл алынганда мыйзамда сакталды, бирок аялдар боюнча жанагы талап кичине мурдагыдай болуп калды. Бирок ошол эле учурда жана айтып кеттим, жалпы талап 70-30% деген сакталыш керек талапкерлердин тизмесинде. Мүмкүнчүлүктөрү чектелген жарандар жана этникалык квоталар боюнча сиздерге белгилүү болгон көп маалымат бердик. Биз мисалы жаштар 35 жашка чейин жаштардын саны тизмеде 15%-дан кем эмес болуш керек. Анын 3-өө биринчи 25 талапкердин арасында болуш керек. Ошондой эле бул маалыматты биз толугу менен сиздерге бергенбиз. Бул талаптар каттоодо эске алынып, ушул талаптар сакталыш керек. Жалпы талапкерлердин саны 54, ар бир тизмеде болуш керек. Бул дагы мен түшүндүрүп коеюн, эмне үчүн биз ушундай чектөө киргизип атабыз. Анткени парламенттик жалпы саясий система өзгөрдү биздин өлкөдө. Мурда талапкерлердин тизмеси 200-гө чейин чыкчу. Анын ичинде абдан көп өзүңүздөргө белгилүү болгондой жанагы кызматта болгон адамдар убактылуу өздөрүнүн кызматтарын токтотуп, анан шайлоого барчу. Мунун баары жана административдик ресурсту кыянаттык менен пайдаланууга алып келчү. Ошондуктан мындай реалдуу депутат болуп бара турган жарандар гана киргизилиш керек деп биз ушундай чектөөнү сунуштаганбыз. Парламентте ошондой кабыл алынды. Анткени ошол 200 деген тизмелерде бир 20-30 эле ушул чыныгы депутат болуп шайлануучу мүмкүн талапкерлер болчу. Калгандары жанагы ар кандай кызмат берилчү да шайлоодон кийин. Айтып кеткендей, ошол абдан маанилүү бир аткаруу бийликтеги позицияларды ээлеген адамдардын баары шайлоого кетип калчу. Биз ушул шайлоо процессинин стабилдүүлүгүнө дагы ушундай чектөөлөр жардам берет деп ойлойбуз. Андан сырткары талапкерлерди көрсөтүү тартибинде бир дагы абдан принципиалдуу өзгөрүү болуп атат. Бул саясий мамлекеттик же муниципалдык кызматтарды ээлеген адамдар эгерде шайлоого аттанып талапкер катары өздөрүн же партия тарабынан көрсөтүлсө, алар өздөрүнүн кызматын тапшырып бериш керек. Мурда бардык талапкерлерге бир талап болчу, убактылуу токтотуп шайлоого катышууга мүмкүн болчу. Азыр ушул саясий позициялар тапшырып, анан шайлоого катыша алышат. Ал эми жана административдик мамлекеттик кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер, жанагы эң жогору жетекчи эмес, башка административдик позицияларды ээлеген талапкерлер, алар убактылуу токтотуп шайлоого катышша
каттоо этабы ошол 29 октябрга чейин болот. Каттоо аяктагандан кийин анан үгүт кампания башталат. Үгүт кампания боюнча айтып кетсек, албетте жаңы система боюнча абдан бир чоң артыкчылыкты мен көрүп атам да, ушул биздин жарандар, шайлоочулар ушул бир мандаттуу округтарда дагы пропорционалдык тутум менен шайлануучу тизмелерде дагы конкреттүү бир талапкерлерди тандаганга мүмкүнчүлүгү бар болот. Бирок бул мүмкүнчүлүктү толук кандуу ишке ашыруу үчүн албетте биздин шайлоочуларга кеңири маалымат керек болот ар бир талапкер боюнча. Ошондуктан ар бир талапкер боюнча кыскача маалымат сүрөтү менен ар бир партиялык тизме боюнча көрсөтүлгөн талапкерлер жөнүндө дагы кеңири маалымат ар бир участкада болот. Ошондой эле биздин силердин жардамыңар менен биздин маалыматтык ресурстарда толугу менен берилет. Атайын гезиттин атайын чыгарылыштары болот. Ар бир партиянын тизмеси боюнча кеңири маалымат берилет. Ошондой эле биз бул жерде ушул шайлоочуларды талапкерлер жөнүндө маалымдоо үчүн биздин регионалдык маалыматтык борборлорго дагы таянабыз деп ойлойм. Биз азыр алар менен дагы консультация жүргүзүп атабыз. Анткени бир мандаттуу округтар боюнча маалыматты көбүрөөк ушул регионалдык маалымдоо борборлор ишке ашырат. Ал жерде албетте ар кандай уюштуруу техникалык маселелер боюнча дагы биз толугу менен көмөк көрсөтөбүз. Пропорционалдык тутум менен шайлануучу талапкерлер жөнүндө борбордук деңгээлде маалымат берилет. Мурдагыдай эле бардык жанагы эфирдик акысыз берилүүчү убакыттан жартысынан кем эмес убакыт дебаттарга жана биргелешкен иш-чараларга бөлүнөт. Бул тегерек үстөлдөр, бирок эң негизги дебат деп биз кайра эле ошого таянып атабыз. Анткени дебаттар өткөн шайлоолордо ушул шайлоочуларды маалымдоо инструмент катары өзүн абдан эффективдүү көрсөттү. Биз ушул дебаттык практиканы дагы улантабыз. Ошондой эле партиялардын талапкерлери жөнүндө дебаттарда мурдагыдай эле жанагы жаш талапкерлердин дебаттарын, аялдар талапкерлердин дебаттарын, ошондой эле партиялардын лидерлеринин дебаттарын дагы көрсөтө алабыз деп ойлойм. Ал эми жана регионалдык маалымдоо борборлор биздин ушул округтардагы талапкерлердин ошо биргелишкен иш-чараларын же болбосо дебаттарын дагы өткөрүүгө мүмкүн болот деп ойлойм. Анткени биз азыр карап чыктык, планда бар. Ар бир область боюнча маалымдоо борбор 2-ден 9 округга чейин талапкерлердин ишин портретин көргөзүп бериш керек. Эгерде биз мыйзамга карасак, мыйзамда ушул бир мандаттуу округтардагы талапкерлер жөнүндө маалымдоо үчүн 30 мүнөттөн кем эмес жумушчу күндөрүндө убакыт берилиш керек. Ошонун баарын санап чыкканда толугу менен бир мандаттуу округтар боюнча кеңири маалымдоого мүмкүнчүлүктөр бар экен. Этаптар боюнча улантып кетсем, анда добуш берүү күнү 28 ноябрь, анан 18 декабрга чейин шайлоонун жыйынтыгы аныкталат. Бул мыйзамда белгиленген мөөнөт. Шайлоочулар үчүн кайсы этаптар маанилүү? Шайлоочулардын алдын ала тизмеси 9 сентябрда аныкталып эртең илинет. 19 сентябрдан баштап
ар бир участкада дагы ушул шайлоочулардын тизмеси илинет. Ошондон баштап шайлоочулар өздөрүнүн маалыматтарын шайлоочулардын тизмесинде тактап алып, эгерде кандайдыр бир каталар, мүчүлүктөр болсо, анда тийиштүү арыз менен кайрылса болот биздин участкаларга, же болбосо электрондук талап шайлоочу кабинети аркылуу. Тактоочу инструменттер мурдагыдай эле биздин шайлоочулардын тизме порталы бар. Биздин сайт аркылуу чыкса болот. Ошондой эле 119 12 15 деген кыска номерлерге чалып баардык маалыматтарды тактап алса болот. Биздин ушул маалыматтык кызмат ишин баштаган. Ошондой эле 119 деген мурда киргизилген мүмкүнчүлүк. 119 номерине өзүнүн жанагы идентификациялык номерин жиберип, ошол өзүнүн шайлоо участкасын, анын адресин билүүгө мүмкүнчүлүк дагы бар. Анан шайлоочулар 12 ноябрды кошуу менен ошол күнгө чейин арыз менен кайрылса болот. Андан кийин акыркы тизмелер такталып, ошону менен шайлоо добуш берүү өткөрүлөт. Шайлоочулардын санын айтып кетсек, 4 сентябрга берилген маалымат боюнча жалпы шайлоочулардын саны 3 миллион 686 921 шайлоочу киргизилди. Алдын ала тизме эртең такталат. Анткени азыр биз мамлекеттик каттоо кызматы менен, тышкы иштер министрлиги менен ушу чет өлкөдө болгон биздин жарандардын тизмесин тактап актуалдаштырып атабыз. Анан эртең алдын ала тизмеде бул мындан дагы так берилет. Чет өлкөдөгү шайлоо процессин айтып кетсек, чет өлкөдөгү биздин убактылуу жашаган же жүргөн жарандарыбыз бирдиктүү шайлоо округуна катталды деп эсептелет. Бул эмнени билдирет? Чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыз ушул пропорционалдык тутум менен шайлануучу депутаттардын шайлоосуна катышат. Бир мандаттуу округдарда Кыргыз Республикасынын аймагында гана катталган жана шайлоочулардын тизмесине киргизилген жарандарыбыз шайлоого добуш берүүгө катыша алышат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында 2% тең жарандарыбыз, шайлоочулар катышат албетте. Чет өлкөдө мурда акыркы референдумдарда 48 шайлоо участка ачылган. Шайлоочулардын санынын көбөйүшүн эске алуу менен чет өлкөдө тышкы иштер министрлигинин сунушу менен шайлоо участкалары 57-ге чейин көбөйөт. Буюрса, анткени азыр ушундай сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Мыйзамга ылайык чет өлкөдөгү шайлоо участкалар ошол тийиштүү өлкөнүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн органдардын макулдугу менен биздин тышкы иштер министрлигинин сунушу менен ачылат. Ошондой сунуштар алдын ала айтылды. Жакында биздин атайын жумушчу топ бул маселени карап чыкты. Тышкы иштер министрлиги 57 участканы жалпысынан сунуштап атат. Анын ичинде жаңы 9 участка болуп атат. Жаңы 9 участка эң биринчиден Россияда болуп атат. Ошондой эле Италияда жана Туркияда. АКШда дагы 2 участканы сунуштап атышат. Россияда мурда чет өлкөдө добуш берүүнү уюштурууда дагы бир жаңы өзгөрүү бар мыйзамда. Мурда жалаң гана дипломаттык жана консулдук мекемелердин негизинде шайлоо участкалары ачылса, жаңы өзгөрүүлөргө ылайык шайлоо участкалар андан тышкары дагы ачылууга мүмкүн. Бул жана айтып кеткендей, эгерде тийиштүү өлкөнүн макулдугу бар болсо, анда
башка дагы шаарларда ачылышы мүмкүн. Ошол норманын негизинде жанагы жаңы участкалардын ачылышы мүмкүн болуп атат. Эгерде атап кетсек, жаңы участкалар, бирок биз маалымат кеңири бердик, бирок мен кайталап кетейин. Жаңы участкалар Россияда биздин жарандар компактуу жашаган шаарларда дагы сунушталып атат. Бул Казань, Краснодар, Самара, Томск жана Хабаровск. АКШда Нью-Йоркто жана Чикагода, Туркияда Анталия шаарында жана Италияда Сардиния Кальяри деген шаарда сунушталып атат. Биз мурдагы шайлоодо биздин чет өлкөдө жүргөн уюмдардын жетекчилери менен сүйлөшкөндө ушул Италияны сурашкан, Чикагону сурашкан, Казань, Краснодар, бүт чет өлкөдө жүргөн жарандардын уюмдарынын сунуштары ушу эске алынып, азыр ушул участкалар боюнча жумуш жүргүзүлүп атат. Ошондо жалпысынан Россиядагы болгон ачылуучу шайлоо участкаларынын саны 20 болот. Анткени мурда 15 участка ачылган. Бирок азыр бизге маалымат келип түшүп атат. Москвада көп жарандарыбыз катталып атыптыр. Консулдук каттоого туруп атыптыр. Шайлоого дагы катышуу ниеттерин билдирип атыптыр. Уже азыркы учурда 26 000 ушул 5 шайлоо участкаларга катталып атыптыр. В смысле, ошол жанагы биздин элчиликке 26 000 катталыптыр. Анан мен ойлойм, бул дагы мүмкүнчүлүк берет. Эгерде мындан дагы көбөйсө, анда дагы кошумча участкалар Москвада ачылышы мүмкүн. 3 участкадан бизде Германияда бар азыр, Берлин, Франкфурт, Бонн. Азыркы учурда АКШда Вашингтондо бар, Туркияда Анкара, Стамбулда бар, ошол 3-чү участок Анталия. Жана башка шаарлар биздин сайтта кеңири маалымат бул боюнча бар. Шайлоочулардын тизмеси боюнча дагы мен бир комментарий берип кетет элем. Биздин шайлоочулардын тизмесинин бир өзгөчөлүгү бар. Бул жаш шайлоочулардын көлөмү. Жаш шайлоочулар бизде мурдатан бери жалпы шайлоочулардын санынан 31%-нан көп болчу да, азыр дагы ошондой эле көбөйүп атат. Бирок жаш шайлоочулардын биз бул маселени дайыма мониторинг кылып атабыз. Мурда, мисалы 17-жылы ушул жаш 30-га чейин шайлоочулардын шайлоого катышуусу 41% болчу. Жалпы республикадагы шайлоочуларыбыздын катышуусу мисалы 56% болгондо, ушул жаштардын, эгерде биз өзүнчө группаны алып анализдегенде, алардын катышуусу 41 гана пайыз болчу. 21-жылы алардын катышуусу дагы төмөндөдү. 297 000 гана катышты, бул 25%-ды түзөт. Жалпысынан саны, ошо 30-га чейин жарандардын саны 1 170 000 шайлоочуда. Бул абдан чоң көлөм. Ошондуктан учурдан пайдаланып, мен суранат элем сиздерден ушул жаштардын шайлоо процессиндеги ролу боюнча дагы бир маалыматтарды биз таратсак, шайлоочуларыбыз көбүрөөк катышса, анткени шайлоонун натыйжасындагы болгон жаңы парламент, алардын ичинде ушул келечектин маселелери чечилиш керек. Ошондуктан мен ойлойм, жаштар көбүрөөк катышуусу зарыл. Азыркы учурда уюштуруучу иштер боюнча кыска айтып кетсек, уюштуруу иштеринде албетте биз эң биринчиден бир мандаттуу шайлоо округдарды бекиттик. 6-5 сентябрда шайлоо округдардын саны 36. Шайлоо округдарды аныктоодо мыйзамда бир нече принциптер белгиленген. Анын ичинде шайлоо округдар шайлоочулардын саны боюнча болжолду тең болуш керек.
Бул жерде 20% плюс минус орточо чечиминен 20%дан ашпаган четтөө коюлган. Шайлоо округтар бирдиктүү аймакты түзүш керек географиялык жактан. Шайлоо округтарын өз ара чектешпеген аймактардан түзүүгө жол берилбейт. Ушул талаптарды сактоодо ошондой эле эреже катары республиканын администрациялык аймактык бөлүнүшү эске алынат. Анан биз шайлоо округтарды түзүүдө ар бир область боюнча шайлоочулардын санын эске алып, ошол областтын ичинде шайлоо округтарды түздүк. Бир областтан башка областка шайлоо округтун чек аралары мындай айкалышпаш керек. Эмне үчүн бул принцип алынды? Анткени биз пропорционалдык түтүмү менен шайлануучу депутаттар, партиялар жанагы жалпы республика боюнча тийиштүү пайыздарды алыш керек. Ошондой эле ар бир область боюнча жана Бишкек Ош боюнча алыш керек. Ошондуктан биз ушул бир принципти сактоо үчүн ар бир областты өзүнчө округдардын санын бөлгөнбүз. Санариптик өнүктүрүү министрлигинин 4-сентябрына карата берген маалыматына таянып, шайлоочулардын санын 3.686.921 деп биз негиз катары алдык. Анан 36 округка бөлгөндө ар бир округда 100.476 шайлоочу болуш керек. Анан жанагы плюс-минус болжолду плюс-минус 20%-тан ашпаш керек. Ошол принциптердин негизинде жана ошол шайлоочулардын санынын негизинде бөлүнгөн округтардын схемасы төмөнкүдөй. Бишкек шаары боюнча 428.599 шайлоочу 4 округтарга негиз берет. Ош жана Ош обласу бирдикте каралды. Ош шаары боюнча 153.000ден ашык болгон шайлоочу болчу. Ошондой эле 750 миңге жакын Ош обласу боюнча шайлоочуну бириктирип, жалпысынан Ош жана Ош обласу боюнча 9 шайлоо округ белгиленди. Баткен обласу боюнча 305.053 шайлоочуну эске алып, 3 округ сунушталды. Жалал Абад обласу боюнча 686.000 шайлоочуну санын эске алынып, 7 округ аныкталды. Талас обласу боюнча 163.109 шайлоочу 2 округка негиз болуп саналат. Чүй обласу боюнча 609.000ден шайлоочу эске алынып, 6 округ. Нарын обласу 209.101 2 округка негиз болот. Исикөл обласу боюнча 316.572 шайлоочуну эске алып, 3 округ аныкталды. Айтып кеткендей, дагы бир жолу эскертип коеюн, чет өлкөдөгү жарандарыбыз ушул бир мандаттуу округтарда добуш берүүгө катыша албайт, бирок пропорционалдык тутум боюнча шайлануучу депутаттардын шайлоосуна толук кандуу катышат. Шайлоого кандай чыгымдар болушу мүмкүн? Ушул округтар аныкталгандан кийин биз азыр сметаны, чыгымдардын сметасын иштеп чыктык. Жакынкы күндөрдө смета бекитилет. Азыркы алдын ала эсептер менен 602 миллионго жакын чыгашалар пландаштырылып атат. Бирок биз дагы биздин эл аралык партнерлордун колдоосу дагы күтүлүп атат. Ал жерде мыйзамда белгиленген 3 гана негизги тармактар бар.
ошол тармактарда ишке ашырылуучу чараларга гана ошол чет өлкөлүк жардам колдонулушу мүмкүн. Шайлоо процесстеринде бул окутуу процессте, маалыматтык кампанияда жана техникалык жардамдар. Биз ошондуктан мурдагыдай эле жана санитардык эпидемиялык коопсуздукту камсыз кылууда, маалыматтык айрым гана иш-чараларда, ошондой эле окутуу процесстеринде маалымдоо түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө ушул чет өлкөнүн чет эл аралык уюмдардын жардамына таянсак болот. Сметанын негизги бөлүгү 50%га жакын бул биздин шайлоо комиссиялардын жалпы эле ушул өлкө боюнча жана чет өлкөдөгү иштеген жарандардын эмгек акы жана сыйакылары. Анткени шайлоо процесске 30 миңден ашык участкалык комиссиялардын мүчөлөрү катышат. Алардын жармысы экинчи айдан баштап жумушка тартылат. Бул жерде оптималдуу эсептөөлөр жасалган. Ошондой эле 600гө жакын округдук комиссиялардын мүчөлөрү катышат. Ошондой эле 10 миңге жакын жанагы идентификация операторлору тартылат жумушка жана башкалар. Анын ичинде албетте ички иштер министрлигинин кызматкерлери дагы ушул 10 миңге жакын кызматкерлер шайлоо процессинде коомдук тартипти сактоого тартылат. Округдук комиссиялар боюнча, округдук комиссиялар ушул округту бекитилгенден кийин түзүлөт. 1-2 күндүн ичинде бул чечим кабыл алынат. Округдук комиссиялар, бул жаңы комиссиялар, мурда дайыма бизде аймактык шайлоо комиссиялар иштеп жүргөн. Алар шаарларда жана райондордо түзүлчү 5 жылга туруктуу иштейт. Ал эми азыркы учурда биз ошол аймактык шайлоо комиссиялардын курамдарынан, ошолордун негизинде тийиштүү округтарда жайгашкан ушул аймактык шайлоо комиссияларынын курамынан биз округдук шайлоо комиссияларды түзөбүз. Ошолордун мүчөлөрүнөн турат да округдук комиссиялар. Шайлоо процессинде эң маанилүү бир ошондой эле реформанын эң маанилүү бир тармактары бул шайлоо кампаниянын каржылоо маселелеринин ачык айкындуулугу деп мурдатан бери биз иш алып баратабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ар бир партиянын же ар бир талапкерлердин шайлоо фондуларына келип түшкөн киреше жана шайлоо учурундагы жумшалган чыгашалар боюнча толук маалымат биздин талапкер сайтында жайгашкан. Бул практикада улантылат. Партиялардын жана бир мандаттуу округтардагы катышып аткан талапкерлердин шайлоо фондулары жөнүндө маалымат ошондой эле мурдагыдай эле толугу менен чагылдырылат биздин талапкер сайтында. Анан бул жерде дагы кандай талаптар болуп атат? Шайлоо күрөөсү боюнча партиялардын шайлоо күрөөсү 1 миллион сом. Билесиз, ушул октябрь-ноябрда өткөн жылы парламент кабыл алынган мыйзам негизинде шайлоо күрөө мурдагы 5 миллиондон 1 миллионго түшүрүлгөн. Бир мандаттуу округтардагы катышып аткан талапкерлер үчүн шайлоо күрөө 100 миң сом. Жалпы шайлоо учурундагы кетирилген чыгашалардын көлөмү партиялар үчүн 300 миллиондон ашпаш керек. Ал эми бир мандаттуу округтардагы талапкерлер үчүн 10 миллиондон ашпаш керек. Анын ичинде конкреттүү талаптар бар. Ар бир партия же ар бир талапкер канча каражат фондко киргизе алат,
башка кеңири маалыматтар биздин сайтта көрсөңүздөр болот. Биз бул презентацияны илип койдук атайын. Ал жерде көп деталдар боюнча маалыматтар турат. Каржылоо маселелери боюнча өзгөрүүлөр кандай болду? Каржылоо маселелери боюнча биз агитаторлордун санын чектегенбиз. Жаңы мыйзамда ар бир партия жалпы республика боюнча 10 миңден ашпаган агитаторлорду ишке тартса болот. Ошондой эле бир мандаттуу округдарда 500дөн ашпаган агитаторлор ишке тартылса болот үгүт кампанияга. Бул дагы мурда мисалы ушул агитатор деп договор түзүп 1000 деген агитаторлорду алып, бул биз ойлойбуз жанагы добуш сатып алуунун бир жашыруун формасыга айланып кеткен. Ошондуктан ушундай чектөөлөр дагы киргизилди. Мыйзамдуулукту сактоо боюнча борборлук шайлоо комиссия мурда эффективдүү болуп практикада өзүн көрсөткөн инструментти колдонот. Мындан ары дагы координациялык ыкчам чара көрүү координациялык топтор иштейт. Ал координациялык топторго борбордук деңгээлде, ошондой эле округдук деңгээлде укук коргоо органдарынын тийиштүү территориалдык өкүлдөрү киргизилет. Борбордук деңгээлде бул топ ыйгарым укук коргоо органдарынын жетекчилеринен жана борборлук шайлоо комиссиянын жетекчилиги менен түзүлөт. Бул жерде эмнени айтып кетет элем, ыкчам чара көрүү координациялык топтор дайыма эле өзүнүн ишин эффективдүү алып бара алган жок деп айтсак болот. Ага күбө былтыркы октябрдагы болгон окуялар. Анан бирок биз бул маселенин үстүндө дайыма активдүү иштеп чыктык. Анан акыркы кайталап шайлоодо, жана 3 шаарда өткөрүлгөн шайлоодо биз ушул ыкчам чара көрүү координациялык топтун ишин бир жөнгө салып алдык деп айтсак болот. Албетте дагы көп иштеш керек. Бирок мындай карап көрсөк, биринчи ошол топтор октябрда иштеп баштаганда, мисалы эң башынан баштап ал жерде саясий мындай бир эрк жок болчу деп айтсак болот. Ошого байланыштуу мындай реагирование жок болду, мыйзам бузууларга ошого байланыштуу натыйжалар жок болду. Андан ары биз бул маселени иштеп чыктык. Президенттик шайлоодо, жергиликтүү шайлоодо дагы эрк бар болчу, реакция болду. Бирок натыйжалык боюнча дагы биз мындай чоң ийгиликке жете алган жокпуз. Ал эми азыркы учурда мен ойлойм, ошо кабыл алынган чараларга ылайык, жасалган жумушка ылайык азыр мен ишенем, ушул эрк дагы бар, реагирование болуп атты, ачык айкын реестрде чагылдырылып атты, тийиштүү чаралар кабыл алынып атты, жана натыйжалуулук дагы болду деп айтсак болот. Бирок натыйжалуулукта дагы биз көп күтүүлөр бар. Мындан дагы эффективдүү, мындан дагы оперативдүү ишибизди түзүп алыш керек. Биз укук коргоо органдары менен жакынкы арада ушул бардык региондордо атайын окуу процесстери жүргүзүлөт. Методикалар иштелип чыкты. Бул жерде азыркы учурда биз кодекстер боюнча айрым өзгөрүүлөр болуп атат. Ошол өзгөрүүлөрдү эске алуу менен окутуу процесси укук коргоо органдары үчүн жаңыланып атат.
Ну, мен ушуну жалпы маалымат катары берип турайын, анан сиздердин суроолоруңузга жооп берейин. Вопрос-ответом сразу, да? Хорошо, Таня. Может быть, микрофон, да? Какова сумма будет потрачена на предстоящую кампанию в ноябре? Насколько обойдутся выборы? И есть ли возможность сократить как-то? Да, сумма расходов, она всегда высчитывается очень оптимально. Мы ведем в том числе консультации с правительством, с нашими партнерами, которые оказывают поддержку некоторых компонентов. И в целом мы всегда, в общем-то, вырабатываем оптимальную смету расходов. Заложено в бюджете и планируется потратить около 600 миллионов. Ну, на сегодня расчеты составляют 602 миллиона. Но они не учитывают некоторые меры, которые мы планируем решить за счет других источников. Это вот сумма расходов из госбюджета планируется в районе 602 миллионов. Но смета расходов, она будет утверждена в ближайшие дни с учетом последних консультаций и согласований, поэтому она может, эта цифра, измениться. Но в целом вот так... Коллеги, у нас зал небольшой, Нуржан Кармабековна через микрофон отвечает, и чтобы слышимость была хорошая, можете, пожалуйста, сюда пройти, включить любой микрофон и здесь задавать вопросы. И, пожалуйста, представляйтесь, ладно? Там, проходите, пожалуйста, сюда. Спасибо, во-первых, большое за возможность задать вопрос, в целом за эту встречу. Вот первое уточнение. Если мы правильно понимаем, то избиратель голосовать за определенного кандидата из списка этой партии. В таком случае голос будет засчитан за партию. Все верно? Не путаем. Да, совершенно верно. Избиратель получает на территории Кыргызстана 2 бюллетеня. В одном он голосует за кандидата по одномандатному округу. Кандидаты располагаются в бюллетене согласно жеребьевке. Второй бюллетень содержит название партий зарегистрированных. Также порядок партий идет согласно жеребьевке. Во второй части бюллетеня располагаются квадраты с номерами кандидатов от 1 до 54. Избиратель вправе поставить отметку «За партию» и отдать голос за кандидата. В случае, если он поставил отметку только за партию, этот бюллетень действительный, и голос засчитывается за партию. Спасибо большое, это вот уточнение было. А теперь полноценный вопрос, позвольте. Мы помним, что партии обязаны учитывать квоты при составлении списка. Однако, когда речь уже идет о распределении мандатов между кандидатами прошедшей партии, то здесь речь идет, как мы помним, о женской квоте, да, что 30% в любом, не менее 30% должны получить женщины, а далее уже кто у кого какой рейтинг имеется. Как при такой системе будет сохраняться представительство в парламенте молодежи, представительство в парламенте людей с ограниченными возможностями здоровья и представителей различной этнической национальности? Ведь, по сути, они могут и не пройти, то есть люди могут за них не набрать достаточное количество голосов, а квоты нам даются как раз-таки для выравнивания ситуации. Вот, то есть, потому что больше упоминаний о национальной, возрастной и квоты с ОВЗ в законе я, по крайней мере, не встретила. Вот как они будут соблюдаться в таком случае, да, кроме как в списке партий? Да, вы забыли представить, это информационное агентство «Спутник», Нуржан Кармабековна. Извините, «Спутник». Карина Раздинова. Да, совершенно верно. В этом, наверное, и самый большой минус, да, пропорциональной системы. Я всегда говорю, что
вернее, не пропорциональной, а преференциальной системы. Потому что преференциальная система, она действительно очень прогрессивная система, позволяет выбрать того, кого желает избиратель избрать, да? Отдать за него голос. Но минус в том, что она не гарантирует, не защищает вот эти квоты, которые устанавливаются при выдвижении. Поэтому, когда инициировался закон, предлагалось вот эту вторую часть депутатов избирать по пропорциональной системе с закрытыми списками, для того, чтобы сохранить квоты, которые при выдвижении требуются, сохранить в том числе при распределении мандатов. Тогда вот эти квоты по этнической, по молодежной, они сохранялись бы лучше, и по женщинам тоже. Поскольку принят закон такой, какой принят, преимуществом является голосование за конкретного кандидата, конечно. Установлено вот это резервирование при распределении мандатов для женщин 30%. По остальным квотам вот такой четкой гарантии нету. Но я думаю, что вот как раз-таки активное участие молодежи могло бы тоже способствовать избранию молодых кандидатов. А потом, я думаю, что партии тоже должны понимать, что требуется обновление, есть запрос в обществе на обновление, да, депутатского корпуса. И надеюсь, что и в списках кандидатов мы увидим больше кандидатов молодых, новую плеяду политиков. Я думаю, что партии могут реагировать на запросы общества, на запросы времени. Ну, посмотрим, конечно. Спасибо. Я могу еще один вопрос задать? Или можно... Да, хорошо. Задайте, да. И еще вот, позвольте последний вопрос, коли я уже сюда села. Принцип, когда кандидаты набирают по одному округу одинаковое количество голосов, то, если я все правильно понимаю, победитель будет определяться, исходя из того, кто первый подал документы в ЦИК на регистрацию. На основе, возможно, какого международного опыта была принята эта практика? Ну, вот, то есть, как вы вообще оцениваете такой формат сохранения справедливости между двумя кандидатами, которые набрали одинаковое количество голосов? Ну да, мы и раньше смотрели разные варианты, потому что у нас на местных выборах по мажоритарной системе часто такое происходило. И возможность существовала возможность по жеребьевке, существует возможность по мере регистрации. Но поскольку сейчас регистрация происходит одновременно, то по мере подачи документов. Но таких случаев не так много встречается, и это распространенная международная практика. Спасибо большое. Коллеги, если есть вопросы, то... Дарья, с места хочешь, да? Тогда погромче, пожалуйста, да? У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, продолжение вопроса коллеги. Вот, например, партии не проходят. Получается, что кандидаты из этой партии также не получают мандаты. Получают только кандидаты, которых партия выдвинула по одномандатным округам, правильно я понимаю? Или как это? Потом, как будет считать ОСУ голоса вот за этих кандидатов из партийных списков? Да, для того, чтобы партия могла участвовать при распределении мандатов, ей необходимо набрать в целом по республике 5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, а также не менее 0,5% голосов, принявших участие в каждой области, в городах Бишкек и Ош. Да, выборы по пропорциональной системе с открытыми списками — это командное, собственно, участие в выборах. И несмотря на то, что избиратели голосуют за каждого кандидата в отдельности, в совокупности партия должна набирать эти 5%. Ну а если, как будут, я не могу принцип понять, как будут ОСУ обрабатывать вот эти бюллетени? А вот если поставлены галочки за одного из кандидатов, человек же не может голосовать за 3 из 4 кандидатов? Да, каждый избиратель при голосовании по пропорциональной системе может отдать голос за партию и за конкретного кандидата. В случае, если
вот предыдущий вопрос как раз был, да, если за партию голос отдан, за кандидата нет, то такой бюллетень действительный, голос учитывается как голос за партию. В случае, если наоборот отдан голос за кандидата, но не поставлена отметка за партию, то такой бюллетень считается недействительным. То есть это за кандидата, а за партию нет. Правильно я понимаю? Только за кандидата из списка. А как это считать? Как будет учитывать система итоги голосования за партию и за кандидата? Специально вырабатывается программа свода итогов голосования по участкам и в целом по стране, которая будет отдельно учитывать голоса, отданные за партию в совокупности, и будет учитывать голоса, отданные за каждого кандидата по каждому списку каждой партии. Уже предварительные конфигурации такой программы мы выработали и работаем над этим, да. Спасибо. Значит, голосование будет проходить в 2 урны. Один бюллетень в 1 урну по одномандатным округам, и вторая ОСУ будет подсчитывать по пропорциональной системе по 2-му бюллетеню. То есть мы максимально простую схему участия в голосовании для избирателей пытаемся внедрить. Я думаю, что всем все будет понятно. Информацию, надеюсь, дадим обширную. Нет, будет 2 бюллетеня вообще. Один бюллетень для кандидатов, для голосования за кандидатов по одномандатным округам, второй бюллетень для голосования за партии и кандидатов из этого списка партии, каждой партии. Вот.